Ош жана ошондой эле Баткен областтары боюнча Германиянын ардактуу консулу Төрөев Медер Сабырович мырза бүгүн биздин сон подкасттын коногу. Саламатсыздарбы? Чоң рахмат бүгүнкү чакырууңузга. Балалык чагыңыз кандай өткөн? Жаштыгым ошол жапалак айылында, ошол бирлешкен айылдарында болгон. Мен ошол кичинекейимин 1 жаш менен эле ошо тайнемин колунда өскөнмүн көбүнчө. Ошо тайнемин чоң ата чоң энемин колунда. Көп эле жыл, 20 жылга жакын ушул Германияда жашап, окуп, билим алып жүргөн экенсиз. Кандай болуп жана ким түрткү болуп ушул сиз Германияга кеттиңиз эле? Ал жакта мен тагам окуучу, Кожоев Эрнест, ошо Көлн шаарында. Ошол тагамдын сунушу менен мен да ал жака ушул окууну ошол жакта улантууну чечкенмин. Анда Германиядагы биринчи жумушуңуз кайсыл жерде жана ким болуп иштедиңиз эле? Ошо биринчи мен ошол бир чоң соода борборунда кандай десем, тазалоочу болуп иштегем. Ошол жерде 6 ай. Кайсыл жерден башталган ошол жеке ишкердигиңиз сиздин? Процесс баары бир 3 жылда болгон нерсе да. 5 ай, 3 ай, 1 жылда иштеп келип, анан барып ошол жерде мен өзүм экономика жаатында окуганымна байланыштуу мен ошол фирманын, ошол ресторандын документациясын, бухгалтериясын, ошо финанс маселесин ошо мен өзүм колго алып, ошол жерде жетекчи катары иштедим. Үй бүлө куруу, алардын баары ушул Германияда өтсө керек сизде. Ошолор боюнча дагы айтып берсеңиз. 4 балалуу болдук. Балдарым ошол жакта бала бакчада, мектептерде окушту. Жеке ишкердикти бул жерде тургузуу сизге кандай болду? Ушул Германиядан алып келген тажрыйбаларыңыз сизге мындай бул жерде мындай өзүнүн жардамын бердиби? Ошо айтайын дегеним, атам ошо курулушчу болгон да. Мен келгенден кийин бул жака мага ошол жумушка мындай тартты да. Азыркы убакта мен курулуш жаатында ошол финанс маселесин, финанс экономикалык маселесин жана жумушту пландоо тармагын карайм. Эмне үчүн ушул Медер Төрөев мырза болду? Биз билбешибиз мүмкүн, бирок сиз өзүңүз дайындалгандан кийин мисалы ал жерде башка кандидаттар, мисалы талапкерлер толтура болсо керек эле. 23-жылы элчи айым Ош шаарына келген. Дагы бир иш чарада алып таанышып, ошол болгон мен ал жакта иштегеними, Германияда ошо 20 жылда иштегеними, тажрыйбамы ошол жерде кеп сүйлөшүп баарлашканбыз. Ошондон кийин аз убакыт өтпөй эле ошо элчи айым мага сунуштаган. Мисалы виза алуу жаатындагы эмне мындай биздин мекендештер үчүн мүмкүнчүлүктөр, ыңгайлуулуктар, кандай жакшы кабарлар бар? Каникул убагында 3 айга иштеп барып иштеп келсе болот. Андан сырткары 35 жашка чейинки жарандарыбыздын Германияда 8 айлык жумушка барып иштеп келсе ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. Кыргызстан сиз үчүн кандай деп сүрөттөйт элеңиз ошо Кыргызстан биздин өлкөбүздө? Бул жерде ошо туулуп, чоңоюп, калыптанып, ушул жерде үрп адат менен, салт санаа менен, чоң ата чоң эне менен, ошо апабыздын, досторубуздун ушул бир чоңоюу, өсүү, инсан болуп калыптануу бул өтө бир сыймык. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сонун подкасттын кезектеги чыгарылышы сиздердин назарыңыздарда. Көрсөтүүнү мен журналист Гүлжан Ажиматова алып барам. Сонун подкасттын ар бир берүүсүндө биз өз тармагындагы мыкты адистерди чакырып келип, алар өздөрүнүн тажрыйбасы менен кеңири бөлүшүп кетишет. Бүгүнкү күндө дагы бир өзгөчө коногубуз бар. Мен анда эмесе сиздерди тааныштырып өтөйүн. Бул өзүнчө бир тармак деп айтсак болот. Бүгүнкү күндө ушул Ош жана ошондой эле Баткен областтары боюнча Германиянын ардактуу консулу Төрөев Медер Сабырович мырза бүгүн биздин сон подкасттын коногу. Медер мырза, саламатсызбы? Биздин куттуу студиябызга кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Чоң рахмат бүгүнкү чакырууңузга.
Сизге дагы рахмат, Медер мырза. Мен жогоруда белгилеп кеттим. Көпчүлүгү эле азыр миграциянын агымы менен ушул Германияга биздин жаштарыбыз, жумуш издеп кеткен мекендештерибиздин агымы аябай жылдан жылга күндөн күнгө көбөйүп атат. Андыктан дагы бүгүнкү биздин сиз менен сүйлөшө турган ушул баарлашуубуз өтө актуалдуу болот деп ойлойбуз. Анткени бул көпчүлүк биздин мекендештерибизге пайдалуу маалыматтарды алуунун бир булагы болуп калат. Биринчиден, Медер мырза, мен жогоруда айтып кеттим, биздин сонун подкастка келген ар бир коногубузду алгач салттуу сурообуз бар. Ушул өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз деп, келиңиз анда кайсы жерде төрөлүп өскөнсүз, балалык чагыңыз кандай өткөн, ушуларга токтоло айтсаңыз. Саламатсыздарбы? Чоң рахмат сурооңузга. Мен 1984 жылы Ош шаарына караштуу Жапалак айылында туулганмын. Ошол Жапалак айылында ошо Курмажан Датка орто мектебин аяктап, жаштыгым ошол Жапалак айылында, ошол Бирлешкен айылдарында болгон. Мен ошол кичинекей мен 1 жашымдан эле ошо тайнемин колунда өскөнмүн көбүнчө. Ошо тайнемин, чоң ата, чоң энемин колунда ошо улуу инсандардын тарбиясын алып, жаштыгым ошол Жапалак айылында өткөн. Мен негизи Медер мырза ушул чоң эненин, чоң атанын, тайтанын тарбиясын көрдүм дегендерге суктанам да. Анткени мен өзүм дагы чоң эне, чоң атанын үйүбүз жакын болчу, өскөнмүн. Биз алардын алган тарбиясына мындай ыраазы эле болушубуз керек деп эсептейм да. Азыр сиз айтсаңыз, мага бул мындай жакшы жашаган катары каралып атат да. Алган билимиңизге токтолойлу. Анткени сиз ушул экономика жаатында жогорку окуу жайда билимиңизди андан ары уланткан экенсиз. Экономикага кантип, эмне үчүн ушул кесипти тандап калдыңыз эле? Мен да аябай ушу сыймыктанам. Ошо мен да ошол улуу муундардын колунда чоңойгон, тарбия алгандыгым үчүн менин да ошол бүгүнкү жетишкендиктерим баары ошол мен тайна, тайата, чоң энелерим жана ошол апамдын бул жакшы мага берген тарбиясы деп эсептейм. Ошол баардык ийгилик ошол апамдын ийгилиги деп эсептейм. Мен ошол 11-классты аяктагандан соң Ош шаарындагы Ош мамлекеттик университетинде экономика жаатында ошо 1-курсту аяктагам. Ошо 1-курсту аяктап, мен ошол 2-курсту ошол Германияда улантканмын. Сиздин ушул өмүр баяныңызда экономика жаатында Германиянын Көлн шаарында ушул экономика жаатында билимиңизди андан ары улантып, андан ары көп эле жыл, 20 жылга жакын ушул Германияда жашап, окуп, билим алып жүргөн экенсиз. Кандай болуп жана ким түрткү болуп ушул сиз Германияга кеттиңиз эле? Мен ошол 1-курсту бүткөндөн кийин бул жакта экономика факультетин ал жакта мен тагам окуучу, Кожоев Эрнест, ошо Көлн шаарында. Ошол тагамдын сунушу менен мен да ал жака ушул окууну ошол жакта улантууну чечкенмин. Ошол баруумдун себепкери ошол тагам болгон. Ал жака барган билим алууңуздагы ушул экономика жаатында эле кайра улантуу үчүн улантуу үчүн ооба. Ал жакта эле ошол Көлн университетинде алгач 2 жыл ошол даярдоо курстарында, тил курстарында окуп, анан кийин ошол экономика жаатында ошол Көлн университетинде окуумду улантканмын. Абдан жакшы, Медер мырза. Жана Ошто жүргөн тайненин, апага, чоң эне, чоң атага эркелеп жүргөн бала барып сыртта окуп калды. Ал жерде жашоо өзү башкача дегендей, сыртта жүрөсүз. Андан кийин окуудан, тил курстарынан чыгып, жашоо татаалдашып, жашоо башкача дегендей, ошол студенттик күндөрүңүз, сыртта жүргөн күндөрүңүздө кыйынчылыктарыңыз, анан жумушка орношууга мындай бир түрткү болгон күндөр болсо керек, ошол күндөрүңүздү бир эстеп өтсөңүз. Албетте, эми Ошто окуп жүргөндө эми өзүңдүн үйүңдөсүң, ата-энең жанында, досторуң жанында, чет өлкөдө бул кандай десем эми жашоо үчүн күрөшүүгө туура келет. Ал жакта окуш керек, окууга да жетишиш керек. Ошондой эле жашоону улантыш үчүн бул жерде иштеш керек. Ошондой эле биз ал жакта окуп, сабак башталганга чейин иштеп, сабактан чыгып, китепканага барып, ал жактан чыгып, кечинде да иштеген убакыттар болгон.
Мен ойлойм бул дагы ошол адамдын келечекке мындай калыптануусуна бир аябай бир түрткү берет деген ойдомун да. Ошондо Германиядагы биринчи жумушуңуз кайсыл жерде жана ким болуп иштедиңиз эле? Мен 2003 баргам Германияга. Ошондо 2003 жылдары ошо биринчи мен ошол бир чоң соода борборунда кандай десем мен тазалоочу болуп иштегем. Ошол жерде 6 ай күндө эртең менен саат 4-төн 5:30 чейин ошол жерде таңгамал ошол соода түйүнүн баарын тазалап, ошол тазалоо иштеринен баштагам биринчи. Ошентип жашоо башталган Германияда. Андан кийинки жумушуңуз кайсы жумуш болду? Андан кийинки жумуш бул мен айтайын деген бул студент катары Германияда өтө көп мүмкүнчүлүктөр бар студенттерге. Мен ошол биринчи ишим ошо тазалоочу болуп иштегем. Андан кийин эмерек заводунда, кийин ошол эле автоунаа заводдорунда бир кыска мөөнөттөгү студенттер үчүн иштерди аткарып, ошол жактан тажрыйба топтоп, ошол азыркы ошол ийгиликтерге мага ошолордун баардыгы ушу түрткү болду деп эсептейм да. Мен билгенден сиз Германияда жеке ишкердикке дагы ыктап, жеке ишкердик менен алектенипсиз. 20 жыл бул кыска убакыт эмес, 20 жыл көп жыл дегендей. Жеке ишкердигиңиз кантип башталды эле? Кайсыл жерден башталган ошол жеке ишкердигиңиз сиздин? Мен студент болуп жүргөн убакта биз жана айтып өттүм, ошо кыска мөөнөттөгү ар фирмаларда, ар ишканаларда, завод, фабрикаларда иштөө мүмкүнчүлүгү көп болгондукка байланыштуу мен кечки убактым бош болгонуна байланыштуу мен ошол бир ресторанда барып иштегем. Пиццерия ресторан болчу. Алгач мен ал жерге барганда 2004 бир жумада бир барып иштечүм. Барганда ал ээси менен тааныштым. Каяктан келгенимди сурады. Мен айттым Кыргызстандан деп. Анан отуруп анан карады, айтты сен 6000 километр алыстан келип бизге ишке келдиңби деди. Мен ишке окууга келдим десем, анан ойлонду дагы мага бир иш берүүнү чечти, бирок карасак колумда бүт ишчилер жетиштүү. Анан бирок мени жумушка алгысы келип атат да. Анан ойлонду, бир 18-20 ишчиси бар бир ресторанда, ал жетиштүү да. Анан айтты сен мен келгенге чейин ушул жерде дуалдарды жууп турчу. Мен түшүндүм что мага бир кичинекей иш берип акча бергиси келгенди түшүндүм дагы. Мен макулдугун айтып бердим да ошол дуалдарды жууган баштадым. Ал өзү кетти, достору менен кечинде кетти. Анан мен отурдум, тилди деле жакшы билбейм, эми үйрөнүп атканбыз. Кечинде келип дагы мен кылган иштеримди көрүп, ушунун баарын сен кылдыңбы деди. Мен кылдым. Деди макул деди, эртеңден баштап сени жумушка ишке алам. Эртеңден баштап сабактан чыгып келсең болот деп. Мен ошол биринчи ошол ресторанда ошол 2004 жылдары ошол ресторанда ошол кандай десем, ошол эле уборка кылып, ошо тазалыкчы болуп баштагам ал жерде. Кийин мен ошол окуумду улантып, мага ошол иш ыңгайлуу болду. Эмне дегенде ал сабактан кийин болчу. Кийин барып мен ошол кухняда, ошол ашканада жардамчы болуп иштедим. Кийин ошол айдоочулук куөлүгү алып, кийин ал жерде ошол айдоочу болуп иштедим, ошол эле фирмада. Кийин ашпозчунун жардамчысы болуп иштедим, кийин ашпозчу болдум. Бул азыр айтканым процесс баары бир 3 жылда болгон нерсе да. 5 ай, 3 ай, 1 жылда иштеп келип, анан барып ошол жерде мен өзүм экономика жаатында окуганымна байланыштуу мен ошол фирманын, ошол ресторандын документациясын, бухгалтериясын, ошо финанс маселесин ошо мен өзүм колго алып, ошол жерде жетекчи катары иштедим. Кийин ал фирма дагы ошол Көлн шаарында, Көлн шаары аябай чоң шаар. Бир 5 филиал ачылган, чогуу 4 филиал, ошол менен 5 филиал ачылып, ошо 5 филиалга мен жетекчи катары финанс маселесин, иштөө, ишчилердин иштөө сааттарын, ошол фирманын, ошо ресторандын 1 айлык, 2 айлык пландарын жана ошол 5 филиалга жетекчи болуп дайындалып, ошол ишти алып бардым. Бул ошол 2010го чейин ошол жумушту алып бардым дагы. Ошол анан кийин биздин ошо жетекчи, ошо фирманын ээси ошо 5 филиалды сатканга чечти, ал башка чоң бизнес өтөм деп. Анан мен ошол биринчи өзүм ошол
2005-0 баштаган ошол филиалымы өзүм сатып алууну чечип ошол жерде 2010 ошол ресторанды өзүм сатып алдым. Ошо 2010 мен 26 жашымда Германияда биринчи ошол жеке ишкерлик намын алып, ошол жерде 2010 жылдан 2020 жылга чейин ошо жеке ишкерлик менен алектендим. Азыр мен көңүл буруп турсам, ар бир баскычты басып, жөнөкөй ошол тазалоочудан жетекчилик орунга чейин барып, ар бир баскычты басып өтүп, жеке ишкердикти сиз демек сырттан болгондо дагы ушул Германиянын өзүндө баштаган экенсиз да. Кандай өзгөчөлүктөр болду, эмне кыйынчылыктар болду? Албетте сиз азыр эстеп айтып бергенге оңой, бирок ал жылдар кыйын болуш керек, болгондо дагы сыртта сиз үчүн биринчи болгон тажрыйба, ошолорго токтолсоңуз, эмне кыйынчылыктар болду? Эми кыйынчылыктар деп деле мен айта албайм. Эмне дегенде мен ошол жетекчиликке жеткенге чейин мен баардык тип иштерди басып өткөнгө байланыштуу. Мага көп деле кыйын болбоду. Бул иштер биринчи эле ошо тактыкты талап кылган нерсе, ошо тактыкты ар жумушту өз убактында кылып, жоопкерчиликтүү мамиле кылуу болуп саналат. Анан ошол. Медер мырза, ошол эле убакта билим алып, жеке ишкердикти түптөө бутуңузда туруп баштагандан кийин бул үй бүлө куруу дагы турса керек. Ушул үй бүлө куруу, алардын баары ушул Германияда өтсө керек сизде. Ошолор боюнча дагы айтып берсеңиз. Мен 2010 жылы Ош шаарына кайра келип, бул жакта ошол үйлөнүп, үй бүлө куруп, мен жубайымдын аты Мунарым, ал деле ошол Ош шаарынан, ошол Кара Суу районунан болот. Үйлөнүп, 2010 жылы кайра Германияга барганбыз. Ошол жакта ошо ишибизди ошо жеке ишкерлик түптөгөндөн кийин мага да келинчегим ал жакта аябай колдоосу болду. Ошол жакта Германияда ошо 4 балалуу болдук. Балдарым ошол жакта бала бакчада, мектептерде окушту. Ошол. Жакшы. Демек, баарын бутка тургузгандан кийин биз билгенден коомдук иштерге аралашып, ал жерде сиз мекендештерге жардамыңызды берип, ошол эле өзүңүз башыңыздан өткөргөн үчүн жаңы баргандарга кепкейишиңизди айтып, жумуш таап берүүгө аралашып жүрсөңүз керек. Ооба. Бул биз ошо 2003 бардым мен. Мисалы ошо биз барганга чейин эле эже агайлар болгон. Алар деле бизге ошол кеп кеңешин берип, алардан уккан кеп кеңешибизди бизден кийинки келген жаш муунга, бизден кийинки ошол келген балдарга, кыздарга биз деле ошол Германияда кандай окуу кандай болот, иш маселеси камсыздоо, ошондой эле жанагы виза маселеси боюнча ошол биз өткөн алган тажрыйбабыз менен бөлүшүп, кеп кеңешибизди берип, ошентип жолугушуп турушубуз. Мисалы ошо биз 2003 жылы барган убактарда ошо бир шаарда мисалы кыргыздардын саны бир 3-4 эле кыргыз болчу да. Ошондо биз чогулчубуз, майрамдар, Норуз майрамдарда, айт майрамдарда ошол чогулуп бир 10-15 шаардан чогулуп, ошо өзүнүн каада салт менен, үрп-адат менен ошол жерде бири-бирибизге кеп кеңешибизди берип, ошо бири-бирибиз менен ошондой адайым байланышта болуп, кызыктуу убакыттар өткөн. Биз билгенден көбүнчө ушул Норуз майрамдары өзгөчө белгиленет, сыртта башка мамлекеттерде мекендештер чогулуп. Ооба. Мен ушул учурдан пайдаланып айткым келет. Ошол дайым ушул мен байкаганыма караганда ошол Германиядагы Кыргызстандын элчилиги ар дайым ушул майрамдарга маани берип, ошол жактагы биздин мекендештерди чогултуп, ушундай оюн зоокторду уюштуруп, аябай ушундай жакшы эмгектенишет да. Мен учурдан пайдаланып рахматымды айткым келет. Сыртта жүргөндө ата-энең узак, досторуң баардыгы алыста жүргөн убакта бул нерсе аябай ошол жердеги жүргөн студенттерге, мекендештерге бул күч кубат берет да. Биз мындай чогуубуз дегендей мындай тажрыйба менен бөлүшүү бул аябай сонун нерсе да. Ошол эле нерсени мен азыр байкайм. Өмүрбек Чиркешев мырза да ушуну аябай мыкты деңгээлде азыр уюштуруп жүрөт. Ошол мен учурдан пайдаланып аябай ыраазычылыгымды билдиргим келет.
Албетте. Медер мырза, анан кайра мекенге келүү, мекенге эмнеси менен тартты, анан кайра Кыргызстанга келип жайгашып, бул жерде жеке ишкердик менен алектене баштапсыз. Кантип кайра Кыргызстанга келип калдыңыздар? Бул биринчиден бул менин оюмча бул мекенге болгон сагыныч. Ошо Кыргызстанда да жашасак, Кыргызстанда өнүксө, аз да болсо ошол өзүбүздүн сырттан алган тажрыйбабызды колдонуп, ушу мамлекетибиздин өнүгүүсүнө бир аз салым кошуу деген ниетте, ушу сагынычтын негизинде кайра Кыргызстанга келдик. Ошондой эле мен экинчи себептердин бири мен ошол Германияда жашоо аябай сонун, ал жакта деле сонун. Бирок мен ушу уул кыздарым чоңойду. Мен себептеримдин да бири ушул балдарым ушу Кыргызстанда чоңоюусун кааладым. Биз келинчегим экөөбүз кеңешип, ошол кайтсак кайра Кыргызстанга, ушул жерде уул кыздарыбыз ошол чоң ата чоң эненин тарбиясын көрүп, үрп адат, салттуу, дин, ошол нукура кыргызга таандык болгон нерселерди ошолор менен калыптануусун каалоонун негизинде биз кайра келдик да мамлекетибизгечи. Анан ошол мен балдарыма айтам дайым, эгерде бул жакта ошо 18-ге чыгып мектепти бүткөндөн кийин, эгерде ошо дүйнө жүзүндө ошо кайсы мамлекетте окугусу келсе, мен жанынан жардам берем, колдойм. Бирок калыптануусу ошол Кыргызстанда болсун деп, балдарыбыздын ошол келип Кыргызстанга кайтуубуздун себеби да биринчи себептерден ошол. Абдан сонун. Медер мырза, бул жерге келип сиз жеке ишкердик менен кайра эле алектенип, бирок курулуш жаатында иштеп жатат экенсиз. Ошол жакта кайра эле өзүңүздүн билимиңизди пайдаланып, көбүнчө жана финансы маселелерин карап, жеке ишкердикти бул жерде тургузуу сизге кандай болду? Ошол Германиядан алып келген тажрыйбаларыңыз сизге мындай бул жерде мындай өзүнүн жардамын бердиби? Ооба, сөзсүз. Мен бул курулуш жаатына кайтып келген себептердин бири, жок, баштаган себеби бул мен атам Сабыр, вот ошол 80-жылдары биринчи Кыргызстан Ош шаарында биринчи прорабтардын болуп эмгектенген. Вот тилекке байланыштуу ошол 80 мен 1 жашымда каза болгон. Ошо айтайын дегеним, атам ошо курулушчу болгон да. Анан мен келгенден кийин бул жака мага ошол жумушка мындай тартты да. Азыркы убакта мен курулуш жаатында ошол финанс маселесин, финанс экономикалык маселесин и жана жумушту пландоо тармагын карайм. Ошол азыр ошол курулуш жаатындабыз. Ошол Германияда көп жыл жашап калдыңыздар да, 20 жыл дегенде көп нерсени ала келдиңиз. Ошолордун баары Кыргызстанда мындай кереги тийдиби? Сөзсүз. Биринчиден Германияда ишкерлик бул ал жакта биринчиден тактык. Ар жумушту өз убактында кылуу жана ошол тартип. Ошол менен азыр ошол жакта алган билимдериңиз, тажрыйбабызды бул жерде колдонуп, азыр иштеп эмгектенүүдөбүз. Жакшы, Медер мырза. Анан жеке ишкердигиңиз менен кошо эле бул тарыхта, ушул Германиянын жана Кыргызстан тарыхында биринчи жолу болгон экен. Бул маалыматтардын баары ушул социалдык желелерде, социалдык тармактарда кеңири тараган. Буга чейин ушул Германиянын Ош жана Баткен областтарында сизди ушул ардактуу консул кылып дайындашты да. Ошол инаугурация болгон. Бул иш-чарага чагылдырганы биз дагы массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, журналисттер дагы барганбыз да. Анан ошол жерде мен эсимде бар, биз чагылдырып жатканда сизди тааныштырып, ушул Кыргызстанда Германия тарыхында биринчи жолу болуп атат, ушул өзүңүздөрдүн мекендешиңиздер деп айтканда бизде дагы мындай сыймыктануу болгон. Чындыгындачы ошол жерде мен айтып коеюн, элчи айткан сөздөрү бар да, эмне үчүн ушул Медер Төрөев мырза ушул ардактуу консул болуп атат дегенде, ушул Германиянын Ош жана Баткен областтары боюнча ардактуу консул бул эмне үчүн Медер Төрөев мырза дегенде, ушул ал маданий аралык тажрыйбаларга немец тилинде, кыргыз тилинде дагы эркин сүйлөйт, Германиянын да, Кыргызстандын дагы маданиятын,
ар тараптан жакшы билет. Ушундай терең түшүнүктүн негизинде эки элдин каалоо тилектерин, идеяларын, көз караштарын жакшы түшүнүп, аларды байланыштыра алат деп элчинин сөзүн ошондо биз толук коомчулуктун баарына мындай угулганда бул чети мындай карасаңыз бир чети чындап эле сыймык болот экен. Сиздин ушул ардактуу консул катары кызматка киришип иштегениңизге мына жыл айланып азыр ушул кызматта дагы деле иштеп келүүдөсүз. Ардактуу консулдун иши кандай жумуштарды аткарасыздар, ушул боюнча дагы айтсаңыз. Ооба, быйыл ушу февраль айында толук бир жыл болот. Элчилик азыркы менин жумушум Германия менен Кыргызстандын ортосундагы соода экономикалык жана маданий байланыштарды өнүктүрүүсүндө салым кошуу болуп эсептелет. Ошондой эле ар түрдүү элчилик тарабынан, Германия элчилигинин тарабынан уюштурулган иш-чараларда бул жакта түштүктөгү болгон иш-чараларга мен көмөк көрсөтүп, уюштуруу, ошондой эле бул жактагы ал жактан келген делегацияларды, бул жакта жолугушууларды уюштуруп, жеке ишкерлер менен уюштуруп, кайсыл багытта келсе ошол чөйрө менен, ошол багыт менен уюштуруу ошол менин милдетим болуп эсептелет. Мен жогоруда айттым, жанагы айтылган маалыматтар, жана элчинин цитатасы бул элчинин сөзү да. Эмне үчүн ушул Медер Төрөев мырза болду? Биз билбешибиз мүмкүн, бирок сиз өзүңүз дайындалгандан кийин мисалы ал жерде башка кандидаттар, мисалы талапкерлер толтура болсо керек эле. Бул процесс кандай жүргөн өзү? Сиз мындай маалыматтарыңыз менен бөлүшүп айтып берсеңиз, анткени мисалы дипломатиялык чаатта бир топ башка талапкерлер деле коюлса керек эле, сиздин ордуңузгачы? Мен Германиядан үй бүлөм менен 2021-жылы кайтып келгенбиз Ош шаарына. Ошол кайтып келген убакта деле бул жакта уюштурулган иш-чаралар болсун, бул жакта немис жарандар болсун, ошолорго мен өз каалоом менен эле көмөк көрсөтүп, иш-чараларга катышып, уюштуруп жүргөм. Анан кийин ошол 2023-жылы элчи айым Ош шаарына келген. Анда бир иш-чарада алып таанышып, ошол болгон мен ал жакта иштегеними, Германияда ошо 20 жылда иштегеними, тажрыйбамы ошол жерде кеп сүйлөшүп баарлашканбыз. Ошондон кийин аз убакыт өтпөй эле ошо элчи айым мага сунуштаган: сен ошо ардактуу Германиянын Кыргызстандагы ардактуу элчиси болуп иштеп бере аласыңбы деген сунуш түшкөн. Мен да макулдугун берип, анан ошол өзүнүн процесси менен ошо Берлинге сунуш жөнөтүлгөн, Тышкы иштер министрлигине. Ошо Берлинден ошол белгилүү бир убакыт өткөндөн кийин, бир 1,5 жылдай болду го дейм. 1,5 жыл ар түрдүү текшерүүлөрдөн кийин анан Берлинден ошо министрликтен, Тышкы иштер министрлигинен кабар келип, макулдугун берип, ошонун негизинде анан ошо 1,5 жылдык процессте бул иш макулдугун берилип Германия, анан мен бул жакта элчи ардактуу консул болуп дайындалгам. Демек, мамлекеттик деңгээлде узак процессте чечилген чечим болгон. Абдан жакшы. Жогоруда биз айтып кеттик, Медер мырза, сиз ушул соода сатык, маданий, анан виза иштерине көбүрөөк ушул алектенесиздер да. Анан ардактуу консулдун буга чейин ушул Ош шаарында биздин көп тургундар, ошол эле Баткенден, Оштон, негизи эле Жалал Абадтан көпчүлүгү биздин түштүк чөлкөмдү алганда буга чейин Бишкекке барып жүрүшкөн, ошол виза алуу маселесинде эле. Анан буга чейин ушул Ошто дагы ачылган. Анан дагы кандай сиздерде бүгүнкү күндө мындай ишиңиздерде жаңылыктар же болбосо биздин мекендештер үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөр бар? Аябай жакшы суроо. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айткым келет. Ушу апрель айында Ош шаарында виза бөлүмү ачылат буюрса. Бул да болсо ошо Германияга барып окуйм, иштейм деген студенттер үчүн, биздин мекендештер үчүн аябай бир жакшы бир ыңгайлуулук деп эсептейм. Ошо Бишкекке барып виза документтерин бербей эле бул жерден ошол виза алып Германияга ушул жерден эле учса болот. Анан акыркы иш-чараларыбыздын бири жакында эле элчи айым Түштүккө келди, Ош шаарына келип, ошол бир төрөт үйүнүн проекти башталып, капсула салуу аземи болуп, ошол Германиянын Кыргызстандагы элчи айымы
Ленхард айым келип бул жакта ошол аземге катышып кетти. Буюрса ошол 1-2 жылда Ош шаарына ошо Германиянын өнүктүрүү банкынын каржылоосу менен бир жакшы бир төрөт үйү курулууда буюрса. Абдан жакшы, бул боюнча баягы биз дагы маалыматтарыбыз бар болгондо дагы бул баягы адистештирилген, толук баардык жабдуулар менен камтылган, бүгүнкү күнгө өтө керектүү боло турган бир чоң биздин баягы ден соолугубузга деги эле баягы генофондко жакшы жагынан таасир эте турган бир жакшы мүмкүнчүлүк болгону турат. Албетте бул дагы сүйүнүчтүү кабар, жакшы кабар менен дагы кабардар кылдыңыз. Ошол маданий, чындап эле баягы соода, ушул жааттагы биздин баягы эки өлкөнүн өнөктөштүгү, мындан кийинки кызматташтыгы баягы сиздер себепчи болуп мындан ары өнүгө берсин дейли албетте. Медер мырза, дагы бир суроо. Ушул элчиликте бүгүнкү күндө иштеп жатасыз. Ардактуу консул деген кызмат деле бул баягы жоопкерчиликтүү кызмат болуп атат. Анан дагы мен сизге бир ушул кызматты аркалап жүргөнүңүздөн бир пайдаланып айтайын деп атам да. Бүгүнкү күндө өзүңүз дагы ал жакта 20 жыл жүрүп калбадыңызбы? Ошон үчүн ушул подкасттын башында эле айттык да, бизде жыл санап эмес, күн сайын айрыкча Германияга кеткендер, жумуш издеп баргандар, окуйбуз дегендер, мисалы 3 айга чейин окуп келебиз дегендер аябай көбөйүп атат да. Кандай кеңештерди берет элеңиз? Анан билгенден бир мындай жаңылыктарыңыздар дагы барбы? Ошол мисалы виза алуу жаатындагы эмне мындай биздин мекендештер үчүн мүмкүнчүлүктөр, ыңгайлуулуктар, кандай жакшы кабарлар бар? Азыр студенттер үчүн айтайын дегеним 3 жылдык иштөө, бир жылда каникул убагында 3 айга иштеп барып иштеп келсе болот. Андан сырткары 35 жашка чейинки жарандарыбыздын Германияда 8 айлык жумушка барып иштеп келсе ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондой эле өзүнүн бул жакта Кыргызстанда алган бир билими, диплому менен ошол жакта бир окууга тапшырса, окуусун ошол жакта улантып же айтайын деген күндөн күнгө мүмкүнчүлүктөр көбөйүп атат. Мен жаштарга айтайын дегеним ушул мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп барып окуп иштеп келсе болот. Ошондой эле ошол мен айткым келет, ошол 3 айлык жумушка барган убакта, ошо жумуштан сырткаркы убакта, дем алыш күндөрү ал жакта жөн жүрбөй, ошол бекер жүрбөй, ошо университеттер бар. Университеттерде ачык эшиктер болот. Ошондой эле завод, фабрикалар, мисалы ошол эле Mercedes, BMW, ошол заводдордо ачык эшиктер болот. Бул туристтер үчүн, жергиликтүү калк үчүн ошо белгилүү бир күнү ошол заводко алып барып, аларды экскурсия кылып, машина кандай өндүрүлөт, процесс кандай болот, ошол нерселерге да барып катышса, кийинки жылы мисалы ошо окууга барбай Германияга, жумушка эмес, окууга барып, ошол жактан бир кесиптин ээси болушун мен сунуштайт элем да. Бул дагы бир өзүнчө мүмкүнчүлүк. Бул дагы аябай чоң бир мүмкүнчүлүк. Абдан жакшы. Медер мырза, биздин ушул баарлашуубуздан улам Германияда 20 жыл жүрүп калдым деп атасыз да. Ушул жылдар аралыгында өзүңүз үчүн кандай сабак алдыңыз? Өзүм үчүн мисалы мен ошол жеке ишкер катары, мен ал жакта көп 10 жылда жеке ишкерлик мен алектендим. Жеке ишкерликтеги жумушка болгон мамиле, ошону эле тактык, тазалык, ар жумушту өзүнүн убагында аткаруу, ушуларды мен ошол мен жеке ишкер болуп түптөлүшүм, ошо Германияда болуп түптөлүшүмдү мен аябай мисалы мен сыймыктанам. Ошондой эле бүтү жедештерибизге да ушуну кааламакчымын. Барып, окуп, иштеп, ошол жакта бир жакшы бир кесиптин ээси болуп, Кыргызстанга келип, ошо Кыргызстандын өнүгүүсүнө өзүнүн салымын кошот деген ниетте ошонун баарына каалайт элем. Кыргызда сөз бар го, жанагы курама темир курч болот деп. Мисалы, ушул эле жараныбыз барып Германияда ошол окуп, иштеп, тажрыйба топтоп, кайра мамлекетине кайтып, бул жактагы жеке ишкерлер менен чогуу бир ийгилик жаратса, бул дагы бул мамлекетке болгон бир чоң өнүгүүсүнө бир чоң салым болот деп эсептейм. Албетте.
Чындап эле ушул Германияда көп жыл жүрүп иштегениңиз алардын баары таасир этет экен. Анткени бүгүнкү студияга сизди белгиленген убакытка так ошол убакытка келдиңиз. Бул жана немисче жүрүп калганыңыздын бир белгиси болду, көп жыл жашаганыңыз. Бул деле жакшы нерсе. Бизде кыргыздарда эми көп эле айтышат, кечикмей адат бул жаман адат депчи. Бул нерсени биз калтырышыбыз керек да өзүчө. Туура. Айтайын дегеним, сырттан алып келген нерселерди биз деле мындай жакшы жакка пайдаланса болот. Жогоруда мен баам салып аралашууда сизден көп нерсени өзүмө да алган турам. Анткени мына мекенге болгон сагыныч, бизди мындай башка жакта башкача болуп, мекенин сагынычы башкача бизге дух дем берет деп айтып атпайсызбы? Ошондон улам сизге дагы бир суроо. Сиз үчүн бул Кыргызстан кандай салыштырып калдыңыз? Кыргызстанды ошо алыста жүрүп көп жыл сагынып калдыңыз. Өзүңүздүн туулуп өскөн жериңизди дагы мындай жөнөкөй бирок сонун кылып сүрөттөдүңүз да, ошондон улам айтып атам, сизде дагы патриоттук дух бар, сезим бар дегендей. Андыктан ушу Кыргызстан сиз үчүн кандай деп сүрөттөйт элеңиз ошо Кыргызстан биздин өлкөбүздө? Кыргызстан бул мен үчүн менимче дүйнөдөгү эң кооз мамлекеттердин бири деп. Мисалы мен үчүн эң кооз эки мамлекет болсо, мен бирөө Кыргызстан, бирөө Германия деп эсептейм. Бул жерде ошо туулуп, чоңоюп, калыптанып, ушул жерде үрп адат менен, салт санаа менен, чоң ата чоң эне менен, ошо апабыздын, досторубуздун ушул таасири менен бул жакта бир чоңоюу, өсүү, инсан болуп калыптануу бул өтө бир сыймык дейм да. Ошон үчүн мен дагы балдарым бул жакка алып келип чоңоюп, анан кийин калыптанып, ошо менин жолум жолдоп, анан ошол эмгек жолуна же бир жогорку окуу жайда окуп баштаганда, ошо сыртка чыгып окуса, иштесе деп ошону каалайт элем да. Ошого Кыргызстан бул ар дайым ошо биз үчүн сыймык деп эсептейм. Андан жакшы. Медер мырза, сонун подкастта биз ушул ар бир келген коногубузга салттуу сурообузду узатабыз. Бул суроо сиз үчүн ушул сонун жашоону сиз кандай түшүнөсүз? Адам баласы сонун жашаш үчүн эмне кылыш керек? Ал мисалы өзүңүздүн жол териңиз менен басып өткөн баягы тажрыйбаңызга таянган бир урааныңыз болушу мүмкүн. Ушул сурообузду узатайлы анда. Сонун жашаш үчүн адам баласы эмне кылыш керек? Мен ойлойм, сонун жашаш үчүн бүгүнкү жашоого шүгүр кылыш керек. Бүгүнкү жашоого шүгүр кылсак, эртеңки жашообуз сонун болот. Абдан сонун жооп болду сизден. Медер мырза, бүгүн дагы ушул биздин кезектеги коногубуз болуп, болгондо да жоопкерчиликтүү жумуштарды аркалап жүрүп келип көптөгөн тажрыйбаңыз менен дагы бөлүштүңүз. Анда эмне сизге программанын соңунда ушул эркин микрофон узатсак, жогоруда айттык, чындап эле сизден баягы биздин мекендештерибиз көптөгөн суроолор менен кайрылып калышы мүмкүн, аларды түйшөлткөн маселелер менен кайрылып калышы мүмкүн. Ошондуктан сизге эркин микрофон узаталы. Чоң рахмат. Мен ошо биринчиден ошо азыркы жаштардын көпчүлүк сандагы жаштар ушу Германияга окууга, ишке барып атышат. Мен ошолорго айтарым, барып окуп, ошол жакта тажрыйба алмашып, иштөө менен эле чектелбей, ошол жактан бир кесиптин ээси болушун каалайт элем да. Кесиптин ээси болуп, анан такшалып, анан бул жакка кайткандан кийин ушу мамлекетибиздин ошол өнүгүшүнө өз салымдарын кошсо деген ниеттемин. Абдан сонун. Медер мырза, сизге ыраазычылык билдирип өтөйлү. Буюрса жоопкерчиликтүү ишиңизге дагы ийгиликтерди каалайлы. Мындан кийин дагы ушул эфирдин алкагында биздин мекендештерибизге керектүү болгон маалыматтар менен, кеп кеңештер менен бөлүшүп, сиздин дагы ушул эки өлкөнүн достугуна, ынтымагына, ошо маданий жана ошондой эле экономикалык жаатта кызматташуусуна өз салымыңызды кошуп жүрө бериңиз дейли. Кийинки эфирлерге дагы сизди конок катары чакырып, ушул эки мамлекеттин ортосундагы достук, кызматташтык жаатындагы кулачын жайган көптөгөн иш-чаралар тууралуу айтып берип, кеңештериңизге дагы токтолойлу. Кийинки эфирлерге дагы сизди конок катары чакырып кетели. Аман болуңуз. Чоң рахмат бүгүнкү чакырууларыңызга. Чоң рахмат сизге дагы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн өзүңүздөр күбө болгондой сонун подкасттын алкагында биз Германиянын Ош жана ошондой эле Баткен областтарындагы ардактуу консулу Төрөев Медер мырза менен баарлаштык.
Албетте бүгүнкү эфирдин алкагында эки элдин ортосундагы экономикалык, маданий, соода жаатындагы кызматташтык жана ошондой эле жалпы ушул ардактуу консул кызматын бүгүнкү күндө жоопкерчиликтүү аркалап келе жаткан Медер мырзанын өзүнүн жашоосуна дагы сүңгүп кирип, көптөгөн тажрыйбаларынан сиздер дагы алган берген кеңештерине дагы ээ болдуңуз. Андыктан ар бир эфирдин алкагындагы биздин ушул конокторубуздун берген кеңештери жана ошондой эле ар биринин сиздер менен болгон пикир баарлашуусундагы алган ушул тажрыйбалары, кеңештери сиздерге дем күч берет деген ниетте бүгүнкү эфирибизди дагы жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден биз дагы да болсо өз тармагындагы мыкты биздин өзүбүздүн адистерибизди конок катары чакырууга даярбыз. Андыктан кийинки эфирлерден жүз көрүшкөнчө аман болуңуздар.